Чүй облусунун Сокулук районунда Сокулук КС2 ишке кирди. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Анын ачылышына өлкө башчы Садыр Жапаров барып иши менен таанышкан. Президент мамлекеттин энергетикалык системасындагы кырдаалды терең изилдеп, бул тармакка инвестиция тартуу боюнча максат койгонун белгилеген. Электр энергиясын кайра өндүрүү багытына техникаларды импорттоодо кошумча нарк салыгын төлөө милдеттенмеси алып салынды. Лицензиялоодон бошотуп, жеңилдиктерди берүү мөөнөтүн 15 жылга чейин узартуу механизмдери иштелип чыкты. Бул чаралар жашыл энергияны өнүктүрүүгө жана кошумча генерациялык кубаттуулуктарды жогорулатууга туруктуу түрткү берет деп ишенем, деп билдирген Жапаров. Ал ошондой эле мамлекеттин катышуусу жок жеке инвестордун аракети менен бюджеттик жана донордук каражатты тартпастан курулган Чакан ГЭСтин ачылышы башка региондорго үлгү болорун белгилеген. Сокулук КС2 1960-жылы пайдаланууга берилген. Бирок Советтер Союзу тарагандан кийин бул ГЭС консервацияланган. 2007-жылы жүргүзүлгөн изилдөө станциясынын негизги электрдик техникалык жабдуулары, гидротехникалык курулмалар жана ГЭСтин имараты бөлүктөргө бөлүнүп, жарым-жартылай талкаланганын айтылган. Буга байланыштуу аны ишке киргизүү үчүн толук реконструкциялоо талап кылынган. Сокулук КС2 ишке кирсе, Чүй облусунда тармактарды жоготуу азайып, керектөөчүлөрдү ишенимдүү жана туруктуу электр энергиясы менен камсыздайт. Булак Спутник. ЕФС мушкери Рафаэл Физиев мындан ары беттештерге Кыргыз өлкөсүнүн желеги астында чыкпарын айтып, кайрылуу жасаган видеосун социалдык тармактагы баракчасынан өчүрүп салды. Видео жарыяланары менен дароо кызуу талкууга алынган. Өз кезегинде Рафаэл Физиевден видео жарыялангандан кийин ага катталган 3000ден ашуун адам катталуучунун катарынан чыкты. Рафаэл Физиев бүгүн 14-октябрда Кыргыз өлкөсүнөн көчүп кетери тууралуу кайрылуу жасаган эле. Булак Суперкейджи. Буга чейин Туркияда кыргыз келинин мыкаачылык менен өлтүрүп, жиликтеп таштандыга ыргытып салды деп кайнатасы шектелип кармалгандыгы кабарланган. Үрөй учурган кылмыштын айрым детальдарын түрк басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, өлтүрүлгөн Аят анын денесинин бөлүктөрү жарым-жартылай жуунуучу бөлмөдөгү таштанды челегинен, калган бөлүгү үйдүн алдында токтоп турган мамлекеттик номерлүү автоунаанын багажынан таштанды салынуучу баштыктардан табылган. Шектүү Вехми атсыздын келини Аят ага бычак сайгандан кийин колу бутун ара менен кескени аныкталды. Өзүнүн билдирүүсүндө келини неберелерин дайыма сабап жүргөнүн, ошондуктан аны өлтүргөнүн полиция кызматкерлерине айтып берген. Улут Толхандын текстиль фабрикасында кароолчу экенин белгилеген пенсионер Фехми атсыз келинин неберелерин дайыма сабап жатканын жана аялы экөөнө да жакшы мамиле кылбаганы үчүн көйгөйлөр жаралып келгенин айткан. Атсыз келинине дал ушул себептен улам көп жолу эскертүү бергенин, алардын ортосунда мал-малы менен уруш чыгып турганын кошумчалаган. Фехми атсыз келинин өлтүргөн күнү аялы 2 небереси жана келини менен сейилдөөгө чыккан. Андан соң аялынан неберелерин бир азга алып чыгууну суранганын, келини менен үйгө кайтып келип, аны өлтүргөнүн мойнуна алган. Фехми атсыз өз билдирүүсүндө келиним неберелерибизди дайыма биздин көз алдыбызда сабап, аларга жаман мамиле кылчу. Мен аны көп жолу урба деп эскерттим, бирок ал эскертүүлөрүмө көңүл бурбады. Кайра мени менен айтышчу. Мен ага көп жолу эскерткем, бирок ал уккан жок. Мен ага бычак сайгандан кийин өзүмдү жоготуп алдым, деген атсыз. Полиция бөлүмүндөгү процедуралардан кийин сот имаратына которулган Фехми атсыз сот тарабынан жырткычтык сезим менен өлтүрүү деген айып менен камакка алынды. Окуядан кийин айыпталуучунун аялы Сехер атсыз жана анын 2 небереси коргоого алынган. Сехер атсыз аялдардын баш калкалоочу жайына жайгаштырылган. Ал эми балдар облустук үй-бүлө жана социалдык кызмат дирекциясы тарабынан коргоого алынган. Булак Суперкейджи. Жалал Абад шаарында төрөлгөн 3Мге жергиликтүү бийлик тарабынан 2 бөлмөлүү батир берилди. Бул тууралуу шаардык мэриянын маалымат кызматы билдирди. Батирдин ачкычын шаар мэри Эрнисбек Курмоков, шаардык кеңештин төрагасы Нуртилек Орозбаев тапшырды. 3Мге турак жай сатып алууга жергиликтүү бюджеттен 1 миллион 800 миң сом бөлүнгөн. 3Мдин энеси Гүлнара Бүркүтова буга чейин 5 баласы менен 1 бөлмөлүү ижарада батирде күн кечирип келген. Эске салсак, ушул жылдын 31 мартында Жалал Абад шаарынын 38 жаштагы тургуну Гүлнара Бүркүтова 3М төрөгөн. Булак Маралов.
Жалал Абад шаарында окуучу кыз апасына тарынып, кант диабетинин дарысын ичип алып, ооруканада өзүнө келбей көз жумду. Адамдын кандагы канттын нормасы 4-5 моль болуусу зарыл. Кызда канттын нормасы 0 түшүп кеткен. Маалыматка ылайык, окуучу кыздын апасы кант диабети менен ооругандыктан үйүндө турган дарыны эч ким жокто ичип алган. Эс учун жоготкон 14 жаштагы кызды 29 сентябрда ооруканага алып келип, 12 күн комада жаткан соң көз жумган. Була Кыргыз кабар.